Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Сұрадыңыздар жооп берем рубрикасы кайрадан сиздердин назарыңыздарда мен Муктар Арыстанбек. Бүгүн бизге келген суроолордун ичинен эң кызыктуусу, олуттуусу жана пайдасы тие турганын тандап алып, жооп берүүгө бел байладык. Иншаллах. Бүгүн биз Жунистар Атабай деген көрүүчүбүздүн суроосуна жооп беребиз. Анткени бул суроо биз үчүн өтө кызык сезилди жана башкаларда да балким ушундай мамиле болсо пайдасы тийип калат деп ойлойбуз. Анда кеттик. Баш кошкондон кийин кыздын эркелиги же тарынчактыгы өзгөрөбү? Тарбиялай терем деп кечке эле ура берсең эт, сүйлөй берсең бет катат экен чиркин дейт. Жанагындай бир чарчаган жигиттин сөзү да балким арким билбейм, мына бир эки сүйлөмдөн турган сөздө бирөөнүн турмушуна баа бере коюу да оңой эмес. Но чындыгында биздин кыздарыбыздын эркелиги турмушка тийгенден кийин өзгөрбөйт да. Ушу бала кыял бойдон калып кетет. Өзү аялдын наздуулугу, эркелиги, тарынчактыгы өлгөнгө чейин кала турган бир касиет жана сапат. Эгер кыз эркелебесе, аял эркелебесе, эмнеси наздуулук? Анын эркектен кандай айырмасы бар? Эгер аял тарынбаса, анын эркектен кандай айырмасы бар? Тетирисинче, эркек тарынбайт, аял тарынчак. Бирок кыз кезиндеги эркелиги, кыз кезиндеги тарынчактыгы, эрге тийгенден кийинки эркелиги, эрге тийгенден кийинки тарынчактыгы эки башка нерсе. Олуттуулугу менен айырмаланат. Тилекке каршы биздин кыздарыбыздын тарбиясында ушундай бир мүчүлүштүк бар окшойт. Инфантильность деп коет да, бала кыялдык. Азыр биз 30дагы кыздарыбыз деле бала кыял да. 30дагы кыздарыбыз бала кыял, ошо бир жанагындай мектептеги романтикасы менен ушу эрге тийсе да ошонусу менен ажыраша албайт. Ошол романтикасы менен карайт турмушка жана аны мындай бир нормалдуу ой жүгүрткөн эркек аны көтөрө албайт. Себеби бул бир жаш баланын сөзү, жаш баланын кыялы. Турмуш деген олуттуу. Эркек күндө эртең менен турмушка кирет, кечинде жашоо кайрадан үйгө көчөт. Жана эркекке үйдө да бир мындай олуттуу маселе менен, олуттуу көз караш менен караган жубайын күтөт да. Анын ордуна бир чоң эле аял, бирок бала кыял, инфантильный бир аял сүйлөсө бир дөөдүр же дабдырдай кабыл алып, андан тажашы мүмкүн. Жорук, мына жосунсуз жоруктарга алып келиши мүмкүн аялдарды мына бала кыялдык. Эркелик да, наздуулук да, тарынчактык да үйлөнгөндөн кийин, турмушка чыккандан кийин кыздарда башка деңгээлге өтүш керек. Башка олуттуу, эркекти өстүрө турган, эркекти алдыга сүдүрөй турган, эркекти бир максаттарга түртө турган, мүдөөсүн мындай айтканда көрсөтүп кое турган сапатка өтүшү керек ушу эркелиги да. Эркек ошол аялынын эркелигинен, анын тарынчактыгынан, олуттуулугунан эркек өсөт. Олуттуулугунан өсөт. Ундай мисал кылып айтканда, 4 баланы төрөгөн аял мага оюнчук алып бербедиң деп тарынса, мен билбедим, бул ар бир эле эркекти мындай айтканда шалдайта кое турган нерсе да. Экинчи маселе, тарбиялайт элем деп эле кечке ура берген бул туура эмес. Аялды бетин урган тозокко кирет дейт. Аялды уруу үчүн берген эмес. Чындап айтканда. Аялды сыноо үчүн берген. Бул сенин жаныңда жүргөн Аллахтын бир сыноосу. Сен кандай мамиле кыласың аялга? Ушундай сюрприздерди таштайт. Демек бул сени сынайт. Аллах субханаху ва таала сенин эркиңди сынайт, сенин эркектигиңди сынайт. Маселе ушунда. Сага күч берген, анын ал күчтөн пайдаланып ура берсең, анда эркекке үйлөнүшүң керек эле. Эркек логикасы барга. Бул аял ушундай ката кетириши мүмкүн, туура эмес сүйлөп коюшу мүмкүн. Бирок ура берген туура эмес. Албетте, биздин менталдык тарбия акыркы кезде бул нерселер өтө мындай айтканда өзүбүз да муктаж болгон кубулуштардан го. Кээде ушу сабырга күчүң жетпей калган учурлар болот. Бирок бир бул сыноо. Ошонун өтүш керек. Бетин да катырып алуу, этин да катырып алуу ошо эркектин баягы эрксиздигинен же болсо сабырсыздыгынан го, менимче. Кээде аялдын аялдык өзүнүн абалына таштап да коюш керек. Ошондуктан мен суранам, эч качан кол көтөрбөш керек. Жана бала кыял аялдар болсо, бул да бир сыноо болду. Муну турмуш өзү тарбиялайт, балким балалуу болгондо балдары тарбиялайт. Койчу иши кылып, андан башка да толтура жолдору бар.
Andan başka da şöyle tağıltıra yollar var oylanıp görse. Demek başka yollarında karaş gerek. Bana uşunday jünistler. Bergen soruğunuz için sizge Allah razı olsun. Şu soruğunu başkalarına da paydası tiyet desenizer joktu. Başkalara bölüşüp koyunlar. Kimler de qanday sorular bolsa bizge berginler. İnşallah içinden oluktu jana manililerini bölüp alıp kolunuzdan kelişince cevap bergen hareket kılabız. Sizler men soradığınızlar cevap berem rubrikası oldu. Assalamu alaikum.